14 февраль сүйүү майрамы деп жыл сайын бул датаны белгилеп келген жаштарыбыз аз эмес. Кыз жигиттер махабатынын далили катары бири-бирине белектерди. Жүрөкчүлөрдү тартуулашып, мектеп окуучулары болсо атайын кутучага каттарды чогултуп сезимдерин билдиришет. А бирок жаш досторубуз муну менен гана чектелбейт. Андан ары түнкү клуб, кафе-барларда жосунсуз жоруктар менен коштолгон окуялар да болуп кетери бышык. Дал ушул Валентин күнүнө карата дин кызматкерлеринин пикири такыр башка. Бул айта турган болсок, биз динибизге дагы, биздин менталитетибизге дагы, биздин када салтыбызга дейбизби, иш туура келбеген нерсе. Ата бабаларыбыз бул нерсени кылган эмес. Мисалы үчүн зына деп коет шариятта. Зына дегени никесиз өбүшкөн, кучакташкан, зынага алып бара турган жолдор да. Ошон үчүн Куранда зынага жакындабагыла дегени, зынага бара турган жолдордун баарын тоскула, ошого жакындабагыла дегени да. Ден Валентина деген майрам бул ошо жаштарды ошолго шарт түзүп берип атат. Ыйык Валентин күнүнүн тарыхына кайрылсак, христианчылыкта бул чоң майрам болуп эсептелет. Көпчүлүк маалыматтарда бул майрам биздин замандын 3-чү кылымында негизделген деп айтылат. Рим императору Клавдий эркектер үй бүлөсүнө алаксып, аскерге баруудан баш тартышууда деп бардыгына үйлөнүүгө тыюу салган. А бирок Валентин аттуу чиркөө кызматкери бул тыюуга каршы чыгып, өзүнүн чиркөөсүндө жашыруун нике кыюусун уланта берген. Чиркөө кызматкеринин бул жоругу билинип калганда император мындай чыккынчылыгы үчүн Валентинди 14 февралда өлтүрткөн. Ошондон тарта бул күн Валентиндин урматына сүйүү күнү деп белгиленип калган. Ал эми шаар тургундарынын бул майрамга карата көз карашы кандай? Жок, майрам эмес. Мен сүйүү жок нерсе го дейм. Сүйгөн эмессизби? Ооба. Болбогон нерсе да ол. Мен ишенбейм. Мен ага каршымын. 14 февраль майрам эмес мен үчүн. Жаштар өзү чыгаргандар ушул нерсени. Бул сүйүү күнү жок эле нерсе дейм да. Бул жаштарды жаман жолго, жаман окуяларга түртүү деген эле сөз. Сүйгүндө бул кыз мамлекетиге мындай туура келбейт да. Психологдордун баамында мырзаларга салыштырмалуу айымдар сүйүүгө көбүрөөк берилишет. Анткени аял заты табиятынан сезимтал келип, жашоосундагы идеалын күтүп, издеген да учурлар болот. Дагы бир айта кетчү нерсе, адам сүйүүгө ашыкча берилип, бүтүндөй ой кыялын бир инсанга арнап, ансыз мага дүйнө караңгы дегендей позицияда жүргөндөр депрессияга кабылышы мүмкүн. Сүйүүнү бір архетиптерге коюп, адам өзү туулган кезден ушундай программа менен, сүйүү программасы менен бир идеалды ичинде бир коюлган идеал менен төрөлөт дейт дагы. Жашоо кезинде ушу идеалды кыдыруу болот да. Ушу идеалга кыдырып, өзүнүн убакыты келгенде ушу идеалды табат дагы. Ошонун Юнгтун айтышы боюнча, бул ушул дагы сүйүүгө кирет деп айтат. Адамга пайда келтирип аткан сүйүү болсо, бир жашоого жакшы түрткү берип аткан болсо, бул албетте жакшы сүйүү деп атасак болот. Аз дууладык, жаштык мастык ойнунда. Ант бериштик, өмүр байлап көп жылга, бирок сүйүү жерден муздак нерсе экен. Жашырынды, жылаан таштап мойнума. Менде айып жок, төмөнсүнбөйм эч кимге. Андай болсо, күнөө өзүңдө деп билбе. Бирок сүйүү уудан бүткөн нерсе экен. Үчүнчүсү заар чачты бетиме. Деп улуу жазуучу Алыкул Осмонов арманга айланган сезимдерин ыр саптарында калтырып кеткен. Чындыгында сүйүп калган адамды түшүнүүгө болбойт. Анткени сүйүү адамды ыйлатып, кээде сыздатып жада калса, сүйгөн адамынын алдында баш ийүүгө чейин алып барат. Көпчүлүк чыныгы сүйүү сүйгөнүнө жетпей, жүрөгүндө арман болуп калганда гана сүйүү болот деп эсептешет. Ал эми жогоруда дин өкүлдөрү айткандай, чыныгы накта таза сүйүү никеден кийин гана башталат. Бекназар Абдыкасымов, Илимбек Эмилбеков, Эмилбек Каныбек уулу, Таң нуру программасы үчүн.